Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бизде бир жакшы, бир жаңылык бар. Биздин компаниябызга азыр жаңы мекендештер келип атпайбы? Бул жакта атасы менен кызы келди да. Бир трак айдайбыз деп. Ассаламу алейкум, кандай турасыңар? Алейкум салам, жакшы. Тааныштырып коесуңар өзүңөр. Менин атым Нуржан. Биз мына Алмастын компаниясын көптөн бери уруп жүрөбүз. Анан мына бүгүн туснасып болуп бүгүн келдик. Буюрса эртең жумушка чыгабыз, мына машина, тракторду алып. Даярдап атабыз, Дайындап атабыз бүгүн, мына документацияларыбызды дайындап. Буюрса, ушул жумада эртең жана ар күнү буюрса чыгып кетебиз. Чыгып кетебиз, Мына бизде биринчи жолу ушундай болуп атат. Атасы менен кызы, жубайлар бар. Жолдошу жубай менен чыккандар бар. Атасы менен кызы. Сиздин атыңыз? Менин атым Альбина. Ага. Мен да атам менен чыккан жатам азыр тракка. Жакшы, азаматсыздар, Тим ушундай болуп кыздар. иштейбиз. Амазонго тим болуп иштеген жатабыз. Опыт алып кичине бул жака келдик бул компанияга. Жакшы. Мен деле өзүм оюмду айтып атпаймынбы? Азыр жакшы, атасы менен кыз иштеген жакшы. Бирок бир определенный убакыт иштегенден кийин экиге бөлүнүш керек. Кызы атасына эметип ишенип, атасы кызын ишенип эле жылдап жүрө бербеш керек. Жок, биз деле ошентип пландап атабыз. Бир ай иштеп, кичине жакшылап айдап, анан уверен болуп мындай өзүнчө чыгып кеткен. Көрөлү азыр сендин жаңы машиналар келип атты. Буюрса бул машинаны айдап туралы. Чогуу анан бөлүнөбүз. Конечно, отдельно иштеген жакшы, отдельно. Эме өзүңө отдельно айлык дегенде ата берден уже бөлүш керек болуп калат мындай. Ооба, жакшы. Достор, билесиздер да бизге бир инвестор кычыраган трак кошподу эле. $85,000 тракты 82 миңге алып жолго чыгарганбыз. 009 күрөң трак. Ошол тракты айдаган мекендешибиз Кыргызстанга грин картасы бар экен, Кыргызстанга барып жумуштарын бүтүрүп келем дейт. Мына как раз бул Ал балдар, менин балдарым, менин бир тууганымдын баласы Азиз, бу жерде эки балабыз иштейт. Биздин компанияны басып алган турбайсың? Сен компанияларды көтөрүп атабыз. Азиз аркылуу келдик да, Азиз бизге жакшы компания иштесе болот деп айтты, анан ошол аркылуу келдик. Совет кылып. Жакшы. Берки балдарым совет кылып мына келгиле деп. Эки балабыз иштейт. Темирлан. Бизге калып калды да. Ооба, ошол жигит силердин тууган экен, Кандай тууган болуп кетет? Анын атасы менен биз экөөбүз бир тууган болобуз. Биз чоң аталарыбыз бир тууган. Ошол жигит кетип атат, биздин красавчик кетип атат. Силер болсо ошол тракка отуруп атасыңар, Ооба, Курманбек, анан Шайлообек болуп атпайбы? Шайлообеков. Жакшы. Тиги бир балам жүрбөйбү, Курманбеков. Мына Курманбеков. Фамилиясы окшош да. Фамилияңар окшош. Бир туугандын балдарыбыз. Жакшы. Эмнеге кандайча тракты тандап калдыңар? Азыр деген могу видео көптөгөн кыздарга мотивация берет да. Америкада кыздар бар да. Анткени, от зарплаты до зарплаты иштей берип, там кредиткаңды жаба албайсың полностью, там карыздарыңды жаба албайсың полностью, ошон үчүн за короткое время мен хотела кредитки сразу закрыть за раз, ошон үчүн да, мындай баарын жабып, анан уже кийин уже башка профессияга өтөйүн дегем. Поэтому короткое время да можно накопить деньги, мындай бир цель коюп иштеш керек, жөн эле иштей бербей. Жакшы. Азыр көп кыздар деген бул видеону көргөндөн кийин ойлонот да. Мен деле менин эмнем кем депчи. Мен деле барып иштебейинби деп. Силер көп кыздарга азыр мотивация бересиңер. Трак жумушу кандай экен? Трак жумушу иштесе болот, эми жалкоо болсоң, отмазка таап иштебей койсоң болот да. А так иштейм деген адамга, конечно, иштесе болот. Акча тапса болот, иштесе болот. Адамдан зависит этет го дейм ал. Жакшы. Кээ бирөөлөр ЧКга келет примерночи. ЧКга иштеп жүрө берет, 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, 3 жыл өтөт. Силер болсо канча штатты көрүп койдуңар? Мен канча штат трактанбы? Тракта иштеп жүрүп көрдүңөр да бир? Ооба, көрдүм. 51 штаттын канчасын көрдүң? 10 жылдан бери көрбөгөн штаттарды көрдүм. Силер канчадан бери иштейсиңер жакта? Уже 11 жыл болду. Мен деген балдарды билбейм, силерди эмне деп айтам, мен балдарды кезиккенде дракон деп коем да, көп жашагандарычы. Силер жөнүндө эчтеке деп айтылбайбы, бирок 11 жыл Америкада. 11 жыл эмес, мына мен 20 жыл. Силер эме гражданкасыңарбы? Гражданка уже. Гражданка, жолдошуңар барбы? Жолдошум бар. Эме биз деген ошондой изеп атабыз да, гражданкаларды, граждандарды, бойдокторду анан баягы тааныштырып дегенде. Жок, баары жакшы. Силерге үй бүлөлүк бакыт талай калабыз. Анан билбейм, кыздар деген бир чети оор да, тракта иштешчи. Тракта иштесе оор, узун машина, бийик, аябай оор трактор, анан кышында деген гололед, анан цептерди салмай, вестейшнден өтмөй. 11 жылдан иштесеңер, анда англис жакшы экен да. Английский жакшы эле. Ошол да жардам берет да. Коркпойсуңар вестейшнге киргенде? Жок.
эмне коркот? Жок, англис эмнеге вестеришинден коркот адамдар. Англис тил жок коркот да. Ата англис тилиң болсо эмнеден коркосуң? Ал жактан проблема деле жок тилден. А так тил билбегендерге аракет кылып үйрөнсө деле болот тилди деле. Жакшы. Мына бизде жубайлар бар деп атпайбы? Жана жолдошу жубайлар иштеген эмелер кимдер бар? Бир 3-4 үй бүлө бар да. Жакында да келип атышат. А бирок биринчи жолу ушундай болуп атат. Биздин компанияда атасы, кызы экөө чогуу иштеген атат. Силерге ак жол каалайбыз. Эртең Кудай буйрса чогуу кара болот, паркингге барып, тракты көрсөтүп, прием передача кылып туруп анан жолго узатып коебуз сиздерди. Буйрса эртең жолго чыгабыз, анан калган эмелерди жолдон тартып анан бияка жүктөп көрсөтө беребиз да. Кандай кыйынчылыктар, эми ар бир жумуш бу жерде жеңил жумуш жок. Ойлойт Америка келсе деп, бу жерде деле кыйын. Ар бир тракты айдаш, аны алып жүрүш өтө кыйын. Ал эмес үйдөгү жеңил машинеңди алып жүрүшүң деле карайсың да, жаңы машинаны. Ошол сыяктуу эле трак, тем более узун трак жанагындай. Аны караш керек, айдаш керек. Эми аккурат баягы эмне деп койчу эле, скорость, спид лимитти сактасаң эле болду. Опыт бар турбайбы тигибинде Кыргызстанда? Эми Кыргызстанда айдап жүрдүк, бу жерден келип мен айдап жүрдүм пикаптарды. Анан опыт кичине бар. Эми дагы опыт деген всегда керек. Всегда алыш керек. Күнүнө айдаганың ал опыт алып берсе ал зыяны жок. Достор, биз айтып атпайбызбы? Азыр дагы сүйлөшүп отурганда көп жигиттер чалып атат, Бир жылдык опытым бар, аласың арбы жумушка, бир жылдык опытым бар деп 2-3 эле киши чалып ийди. Бизде кичине трак жетишпейт эт. Ошо трактор болсо көп кишилерди чыгарат элек. Опыт абдан керек да. Опыт абдан керек. Анан эмнеге алып атабыз? 6 айдан өткөн 6 айлык опыту бар кишилерди алсак, мына жаныбыз тынч, жанатан бери отурабыз, бирөө да чалбайт, баары жакшы. Силерге ийгилик каалайбыз. Ана свободный микрофон мындай кенен айтып бергилечи, бир сонун историяларды же бир салам айтасыңарбы, же үй бүлө биякта да. Кенен айтайын. Мына Буйруза биз деле ойлогон эмеспиз, кайта 20 жылдан келем деп. Мен илгери 2000-жылдары келип кеткен бияка. 5 жыл жашап. Ушул жерден ашып кеткенбиз. Кыргыздар 5 бала келип ушул жерден жана крыша, руфинг ачканбыз. Анда азыр мына келсеңер эле Мексикадан өтсө деле social work'ты берип атат. Анда social да берчү эмес, алчу эмес social. 2 жылдан кийин алган да. Анан social 2000-жылдары берчү эмес да. Анда только брак кылыш керек. Анан башка берчү эмес. Анан биз ошентип анда ала албай, анан айла жок стройкага иштедик. Анан green картасы барлар иштеди. Трак айдашты. Эң биринчи биздин келип айдаган ошол Лебединовго короспалдар, Роман деген. Ошол баштап ачкан. Тракта 99-жылы. 99? Ошо баланы таппай атам, эми таап сүйлөшөбүз Буйруза. Эси бияктан көрүп кала турган болсо, Роман, откликнись. Жакшы, таба алабыз, Гад. Найдем. Эми табабыз. Да, табабыз Буйруза. Анан ошол так мына келдик, ким билип тура, мына 20 жылдан келип кайта мына тракты айдап баягы жаңы баскан баладай болуп үйрөнүп атабыз. Эми Буйруза баары жакшы. Бияка келсеңер, эмне деп койчу эле, башка түшсө байтал жорго болот дегендей, үйрөнүш керек. Үйлөнгөн эч качан кеч болбойт. Үйлөнүш керек. Мына биздин кээ бир балдарды көрүп атпайсың бияктан, биздин жердештер самолет айдап жүрүшпөй. Жакшы. Анан аракет кылса эле баары берекет дегендей баары болот Буйруза. Ошол биздин мекендештерге да көрүп аткандарга баарына салам. Мен айтып койсом болот. Жок, конечно, айтыш керек. Свободный микрофон. Досторго. Эч ким таарынып калбаш керек. Досторго баарына салам. Биздин үйдөгү үй бүлөлөргө салам, ызык салам. Достор көп тиякта, курсташтар бар, классташтар бар, баарыңарга салам, ызык салам. Америкада мына Чикаганын борборунда отурабыз. 10-чы чоң этаждын, 10-чы этажында отурат, чоң офистин. Жакшы. Буйрус ошол баарыңарга салам. Ден соолуктуу болула, аманчылык, эсенчилик. Чоң рахмат. Эртең Кудай буйрса паркингге чогуу барып, анан чогуу сиздерди утатабыз. Анан да карындашыбызга сөз берели. Свободный микрофон. Бир дуктан берип коелачы кыздарга. Мага деле көптөр трака зачем, там это не женская работа деп деле көптөр айтышты, бирок өзүң мненияң болуш керек, өзүң целиң болуш керек, и ошого жетиш керек, и эч кимди укпаш керек. Ар ким сколько людей, столько мнений дейт да, и өзүңдүн мненияң болуш керек, өзүң целиң болуш керек, поэтому если бир кыздар деле көп болуп атпайбы, тракисттерчи, тракист кыздар анын. Если бир кыз деле ал нерсеге жетишсе, почему сен жетишпейсиң? Если кто-то достиг, ты тоже всегда можешь достигнуть, да? Поэтому мне кажется, все в наших руках, да, өзүңө ишениш керексиң, өзүңдөн коркпош керексиң, сомневаться этпеш керек. Страхи это только в нашей голове, мы сами себе придумываем, да, страхи, поэтому коркпогула. Саламдар. Саламдар, кимге салам айтабы? Чоң апаларыңа салам.
кыргызстандыктарга салам айтам. Келгиле, Кыргызстанда жатып албай да, кыздар давай келгиле, трак айдагыла мияка. Жок, балким кыздар бар, трак айдасамбы деп коркуп жүргөндөрчү. Азыр менин угушума жараша, где-то азыр Америкада где-то бир 250ден 300ге чейин кыздар трак айдайт экен да, 300ге жакын кыздар. Кыргыз кыздары трак айдайт экен. Мен филага көрдүм, филадан жанагы берки балдардан көп кыздар окуп аттыга, бир 10 чакты кыз. Мен бардым, көрүп таң калдым. Мен жалаң эле кыздар окуган эме. Негизи Америкада жумуш бөлүнбөйт да, эркектики, аялдыкы бөлүнбөйт. Эркектер иштей тургандар крандарды эметип атат, бульдозерлор айдап жүрөт, полицейскийлер кыздар жүрөт. Биякта бөлүнбөйт да. Армияга барып Силер деген армияга бартат, силер деген жүк алып атканда, форклифт менен жүктөп берип атканда арасында аялдар жүрөбү? Ооба, Жүрөт. Бүт эле жерде. форклифттер Амазон ичинде. Амазон ичинде аялдар форклифт айдайт. Жанагы дагы эмелер бар экен, ошол жакын эле жерге айдагандар аялдарчы келип жүктөшүп алып кетет экен, барып жакын эрияларга жеткизет экен. Эмне деп коет ошону? Жок, ошо деген жана Амазондун ичинде трейлерди жүктөп бир жака жеткизип, паркингден тияка алып, тияка алып, арада толтуруп эле кыздар жүрбөйбү, аялдар жүрөт. Ошондой да. Ошон үчүн Альбина карындашыбыз абдан сону мотивация берди болуш керек. Давай кыздар, чамдаңыздар, трак мектебин бүтүңүздөр. Бир жерде бир бебиситер болуп, бир бала багып, бир карларды бакканга караганда тракка чыгып алсаңар, эмне деген Американы кыдырасаңар, бирок эми бир чети оор жумуш, бирок ушундай духу бар кыздар бар экен да, бизде карындаштарыбыз бар экен. Трак деген жумуш негизи жакшы, ошол баягы баардыгына эме өрөт турбайбы? Алдын ала мотивация берип, мисалы тракка иштесең үй аласың, машина аласың, кредитке аласың, зато берет да сени карайт. Баягы канча акча сага түшөт, берден акча көбүрөөк түшөт. Башка караганда чогулуп түшөт да, жакшы. Анан күнүндө иштесең, жумасын иштесең, жана кичинекей акча болуп, балдар жакшы көрүнбөй калат. Негизи берде зарплатасы жакшы. Азыр деген мындай эме болуп атат да. Азыр кыздар көп, блогер кыздарды билем да. Тракта иштеп, жолду көрсөтүп, анан Альбина карындашыбыз да жакшы сүйлөйт экен да. Жакшы сүйлөйт экен. Могу бир телефонду кармап эле, бир бакылдап эле сүйлөп, блогерши болуп кетсе, Болот. Катталуучулар эме болот. Не деген кишилер көрөт. Кызык да, эркек баланыкына караганда кыздардын тракта иштеп жүргөнүнө өлө кызык болот. 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе кызык болот да. Ошон үчүн акырындан биздин компанияны акырындан тартып, жумушту көрсөтүп, жанагы эмес, эме кылбай, биз сону подароктарды берип турабыз. Биз азыр блогерлерди чакырып атпайбызбы? Кийиндин катталуучусу 15 миңден өйдө болсо, келип иштегиле, 12% албайбыз, 6% аласыз деп атасыз. Бирок августтун ичинде. А бирок силер деген блогерликти баштап эметсең, мен да силерди продвигать эткенге жардам берем. Ошентип эметсеңер, сону подароктарды беребиз. Биздин блогерша кызыбыз деп. Анан көчөгө чыкканда кызыктуу видеолор абдан көп да. Бизде мыякта кызык видео жок. Көчөдө көп нерсе тапсаңар болот. Мен мисалы үчүн тракка чыкканда бош убактым болгондо обязательно фитнес таап, фитнеске барам, фитнестен тренировка кылып, анан мындай жөн эле жата бербейчи. Боксер да. Боксер? Ой. Алысыраак. Камераны алысыраак карай. Мен жакында көрүп атпайм. Боксер болсо алыс карамаш керек. Жок, ошо ийгилик каалайбыз. Жолуңар ачык болсун. Бир компанияда иштеп, ага, ини, карындаш, немедей болуп, баягы бир үй бүлөсүнүн балдарындай болуп чогуу өсөлү. Ооба. Бирибизди колдойлу, Кудай буйруса бирибизди колдойлу. Баары ушул компанияда экен. Жакшы. Кудай буйруса баарыбыз тууганча эметели. Анан 24-күндө Кудай буйруса бош болуп калсаңар келгиле. 24-август эгемендүүлүктү биз компаниябыз менен тосуп, мал союп, жыт чыгарып, Куран окуп дегендей бирибиз менен таанышып, оюндарды уюштуруп, жакшы күн өткөрөбүз. Буйруса жакшылыктар алдыда. Жакшы. Мейлиңиздер анда ушундай чакан видео болуп калды. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар, достор.